Салам достор, силер менен мен Нурсултан. Бул видеодо биздин досторубуз менен чогуу Швейцария мамлекетине болгон өзгөчө саякатыбыз тууралуу болмокчу. Швейцарияга болгон саякатыбыздын өзгөчөлүгү биз автоунаа менен барып, ал жака 3 күн 2 түн Швейцариянын кооз табиятынын койнунда чатыр тигип эс алмакчыбыз. Жана ошондой эле көпчүлүк туристтерди өзүнө тарткан кооз локацияларына барып, ал жакты силерге дагы көргөзмөкчүмүн. Андыктан бизден алыстабай биз менен чогуу болгула. Швейцария жомоктогудай табияттын мекени. Көк тиреген Альпы тоолору, мөңгүлөрү менен капталган керемет чокулар, жылтырак көлдөр, табияттын чыныгы керемети. Кантип гана суктанбайсың, чексиз жашыл өрөндөр, агым суулар, таза аба. Мунун баардыгы жан дүйнөнү эс алдырат. Ошентип саякатыбыздын алгачкы локациясына дагы келип калдык. Буюрса биздин Швейцариядагы биринчи локациябыз. Бактыбызга жараша ушундай жан жооп атат. Жөжөлөрдөн ол кийин алдык тапса. Азмо Арес Шлух деген ичинде үңкүр бар экен. Ушул жакка кирели деп атабыз. Бул жерден билет алып, киши башына алат экен, билет алып алып ичине киребиз. Үңкүргө кирүү акысы чоң кишиге 12 евродан экен. Азыр төртөөбүзгө 48 евро болду. Азыр бул жакта кичинекей маалымат экен. Азыр биз бул жерден кирип, ушундай жарларды аралап отуруп, аягына чейин басат экенбиз. Киргенде эле ушундай жарлар башталды, бийик. Башка үңкүр башталды. Кире бериши. Ушундай үңкүр менен кете берет экенбиз. Баардык жерлерде жарыктарды орнотуштур. Үңкүрдөн чыгып, сууну бойлото ушундай жарда көпүрө жасалды. Ушу көпүрө менен кетет. Кооз экен бияк. Биякта чистин. Бул жер эки жардын ортосу окшойт да кошулган. Бир убактарда экөө чогуу жабыштырган болуш керек, анан жер титиреп эметкенде бири-биринен ажырап кеткен окшойт. Аябандай кооз беркен. Бул жака чыгынып келгиле, көргүлө. Каралычы, кооздукту. Эки жардын ортосунан ушундай суу агат экен. Ушинтип бир топко чейин кете берет экен. Так. Our national photographer. Бул жакта шаркыратма дагы бар экен. Тиги жактардан суу шаркырап атат тоодон, жардан. Азыр жакшыраак барып көргөзөйүн.
Бул ташты карасаңар, бул жактан кылымдар бою суу агып жатып, ушундай ташты жеп өзүнө арык салып алыптыр да, мындайча айтканда, жылмакай кылып. Бул жакта турган эки кыз, биринчиси менен экинчиси илгери экинчи дүйнөлүк согуш убагында ичинде кайдымкыдей эле бөлмөлөр бар болчу экен. Бир 200гө чакан солдаттар жашай тургудай бөлмөлөр болчу экен. Андан ары тереңирээк жагында поезд жолдору болчу экен. Кадимкидей эле ушу тоонун ичинде поезд жол жүрчү экен, поезд. Бул жакта болсо ошонун планы, бул жерде турган суу, анан бул эки кире бериши, бул эки тешик экен. Мындай аскадан урап түшчү жерлерди темирлер менен бекитип коюштур. Бул жактан болсо ушундай зигзаг сымал тепкич менен өйдөнүбүздү ичип кете берет экенбиз. Жардын боюнда тепкич жолдун аягына жеткенде бул жакта ушундай кичинекей дүкөн, анан ашкана бар экен. Ушундай бардыгы жыгачтан салынган, суунун жээгинде. Каралачы жашоонун кызыгын. 10-15 жыл мурун айылда жүргөндө ким ойлоптур ушундай жерге келип, Швейцарияга келип, чай ичип калабыз, ушундай жерге отуруп. Жан эле жааган болсо, баары сонун болуп атат. Мана кандай сат? 5. 5. Büyük durağın 5. Üşүгөнүң болбосо эле. Şüphem yana Ömür yeterdi büyüktüke kulap kalsam da ömür öydölüp kayra turar kubat alsam da ömür aldığına dalay sınıp ıylap varsam da men seni süyöm ömür men seni süyöm ömür. Бул жак жанагы чай ичип отурган жер. Мындай көпүрөдөн өтүп, бияктан келгенде поезддун эмеси бар экен, аялдамасы. Ушу поезд менен кайра артка кетсе болот экен. Бирок 1 сааттан жүрөт экен, биз жетишпей калдык. Жакта аялдамага кирген эшиктер бар экен. 1 сааттан келет. Жетишпей калдык. Эми кайра жөө кетели деп турабыз. Буюрса биз биринчи локациядан чыктык. Азыр курсагыбызды тойгузуп алып, чатыр тикчи жерибизге барабыз. Ал жака да 1,5 сааттык жол бар. Çatırı tüyüp büttük. Çatır tüyüp atkanda jaan jabay güzöttü.
Bu yakta içine batka ararken ne kıskaça rum koyup koyun. Bu yerde matras, iki ушундай окшош matras болчу. Эки тилекке каршы атпай калды, бирөөнүн жерин чыгарып ушундай буктап койдук. Ал жер отургучтар, стол. Азыр ичине үшүп эметип калдык. Чай кайнап, чай ичелип атабыз. Буюрса шишкебек тагып алабыз. Биздин чатырыбыз ушундай. Eң кызыгы каралачы могу жерде. Мотолор. Ушундай чатыр тикчи атайын ушундай жер бар экен. Бул жакта дааратканасы, жуунчу жайлары, ар жакта дүкөндөрү бүт бар экен. Бул жак кол жуучу жер го, Kol çiçekten. эркектердики. Öğretmenken. Бул жак болсо эркектердин дааратканасы. Аябагандай жакшы экен, таза. Ben gidip bir kaçayım. Байкап чыгып келип. Бул жак болсо бuyakta жуунчу жай экен. Эркектердин жуунчу жай экен. Ушундай кол жер, андай. Буюрта жайгашып бүтүп, Шишкебек башыралды отурабыз. Тарыз чай ичип, жылынып атты. Чайга атасыздар. Muzda koyuyorum. Баарынан мага мотого жакты. Кар баскан. İnanmak korkuyorum. YouTube'umdan ben maqtab qo'ysam, moncha yerga shoshib tekshirib dedi. Video attım. Кечкисин палатканын ичинде ушинтип, чайдан ичип, картадан ойноп отурабыз. Görüyorsunuz bayağı koy. Отелдеги төшөккө кийип жатчу кийимдерди кийип алганбыз да. Барыңар отман таң. Бул жакта биздин эртеңки тамагыбыз. Шашлыктын ичинде. Бул жакта атайын өзүнчө ашканабыз бар экен. Өзүңөр тамагыңарга келип жасап жебесеңер болот экен. Ич аяк, бычак баарын колдонгонго уруксат. Амин. Аман эсен түнөп таңды көргөнүбүзгө. Instagram'da var mı? Ne degen? Al çıkan bak. Moşniken. Бүгүн Швейцария болгон саякатыбыздагы эң эле фавориттүү локациясына келдик. Бул Швейцариянын Лаутобрунен жергеси. Бул уйларды каралычы, ар биринин мойнунда коңгуроо бар. Баштарында гүлдөрдү айлап коздоп коюшкан. Мунун баарын бuyakta ушунча туристтер келип сүрөткө, видеого тартып жатышат. Эң эле кызыгы бул үйдүн баары мондай кол шаркатманын алдында оттоп жүрөт. Аябай бийик экен. Шаркыратмага чыгып каттыбыз. Кадимкидей эле жарды тешиптир. Мындай кырсыма кылып тепкичтер жакап коюштур. Азыр биз шаркыратманын алдындабыз. Шаркыратма тиякта алып атат, шаркыратма. Бул жакта болсо
Muzlar möngü, karlı. Bundan da büyük öyle dağı bulutlardan görünmeye jatat. Mаңдайда буындай olgan жар. Ылдый дагы айыл кадимкидей эле. Тоонун өйдө жагына чейин дагы үйлөр бар экен. Жаңы калган үйлөр дагы турандар турат эле. Өйдө жагы дагы. Ол жакта мындай тоолат экен. Булактын суусу, эмне суу билбейм. Элдер ичип атат, мен да ичип көрөйүн. Тунук экен суу, таза эч нерсе көрүнбөйт. Ичип көрөйүн. Биздин дүкөндөн сатып алган суудан эч айырмасы жок экен. Дамы боюнча, тазалыгы боюнча дагы менин оюмча булактын суусу окшойт. Бул жакта тоону көздөй ташыган атайын вагондор бар экен. Биз кезекте турабыз. Ушундай вагон. Ичине отурушун менен. Çıkandan keyin bu jakta dagы өзүнчө поезд бар экен. Бул поезд менен дагы бир 2-3 станция жүрөбүз. Дегенде кар жок жай болсо, бул жакта кар бар экен. Suuduzda can. Biz hazır Müren деген жерге келдик. Бул жак жерден 1650 метр бийиктикте жайгашып. Маңдайыбызда бийик тоолор. Каралачы тоонун үстүндө дагы мындай өзүнчө кичинекей чакан айыл бар экен. Үйлөр, конок үйлөрү, ашканалар, сүрдүү ресторандар. Канчалык деңгээлде өнүгүп кетишкен булар. Биздин гидибиз сатып түшүндүрүп берет, каякка келдик, каякта жүрөбүз. Биздин чатыр каякта сат? Биздин чатырбы? Биздин чатыр деген Интерлакен жок, аяктан эмес, бул жерде эмес биздин парковка. Ушул жерден машина менен келдик. Автодромунан. Мына автодром ушул жерге келдик. Видеолордон көрөсүңөр Нур-Султандын астынан шаркыратмадан тартылган видеолор ушул жерде болот. Анын үстүнө эмне деп койчу эле? Асма вагон менен чыктык. Асма вагон менен ушул жерге чыктык. И үстүндө дальше поезд жол бар экен. Ошол менен азыр биз Мюрен, конечный ушул жерге келдик. Мюрен деген жерге. Бийиктиги Мюрендики 1638 метр бийиктиктебиз.
Завод. Tereden görünüş restoranın içinde. Restoran içinde ушундай Биік таулар. Булуттан дагы эң чокусу биік жери көрүнбөй атат. Сатып уялып кетти. Мергүл эки сөз. Ay, men söyleyeyim. İşte son ne Сенин sağlığı. сезимдериң. Son ne sağlığı. Büyük bir halk. Uyağı da mı? камера уялып Така. Саякат жагып атабы? Аябай жагып атат. Ушундай сонун, эс алынуу, пландап, даярдап берген элерге чоң рахмат. Особенно тоонун башында тамактанып пландап берген чоң рахмат. Ушу видеого ким лайк басып, комментарий жазып катталса, ушундай жерге келишти насип этсин, э? Сон мощный. Азыр биз бул Швейцариядагы улуттук тамак десем да жаңылышпайт окшойм. Ушундай кеде фунду деген тамак экен. Бунун ичинде сыр, ылдый жакта от күйүп турат. Сыр эрип, бул жактан мындай аш айры менен нанды саябыз. Бияка алып жей берет экенбиз. Бул жакта дагы мөндүр картошка жана бул жашылчаларды бияка алып, аларда жейсиң. Карасат сачтарыбыз. Bismillah. Sirke. Башкача вообще башкача. Дамы жактыбы? Вкусно? Сырдын башкачасы. Жеп көр буну. Вкусный, сон. Yani birazcık. Мергүл. Сен Менин канданым калып калды. Опа, меники точно малынды. Бул дүкөндө Швейцариянын сааттарын сатат экен. Негизи эле Швейцариянын сааттарын аябай мыкты сатса. Сааттарынан да сырткары мындай бычактар дагы аябай популярдуу. Көптөгөн функциялары бар. Тырмак алгычы, кайчысы, кес чоңкуусунан бери. Бонтун алгыч, мунун ичинде көптөгөн инструменттин баардыгы бар экен. Баасы 220 франк. Евромун болду менен бир 250 евро болду. Üstünde de mumbai türlü var eкен. Булардыкы да сонун экен. Швейцариядан эстеликке да ушундай сувенирлерди алып жатабыз. Мода сонун экен. Үйлер менен İçinde son var. Gün batar malda. Kalençe giyip oturuşat. Bir çem, kofe çatat. Это спасибо. Tipte жылына отырас пияқталсы деген қуырдақ пішіп. Кечки тамак сатканча 11 болду. 11 oldu da қуырдақ çıkardık. Курдак. Мощный болду. Калан тамак дам болчу эле. Aşk olsun. Çaylar az, çay biyaqıtsı. Biyaqta çay qaynadat. Салам достор. Бүгүн Швейцария болгон саякатыбыздын 3-күнү. Азыр болсо Гельмербан деген жерге келдик. Бул аябай тоонун түбүндө суу экен, жерде кар жатат. Бул жакта ушундай узундугу 200-250 метрдей асма көпүрө бар экен. Азыр бизди кызыктырганы могул жакта Гельмербан. Бул жактан билет сатып алып, ушу жол менен өйдөгө тоонун үстүнө чыгарат экен. Бизгечи поезд 1 сааттан кийин келет экен. Ага чейин бул көпүрдөн өтүп турабыз. Бул жагы жар экен. Чакырга суу алып атат.
Ушундай кокту колоп шартаптап атат. Жол бул жакта жакынай. Бийиктигин карагылачы, бийиктиги аябагандай бийик. Керемет. Söz менен айтып жеткире албайм. Чурка, чурка, чурка. Қараң шықтым. Буюрсаңыз бул ушуга отуруп алып, өйдөгөдөй чыгабыз. Азыр кезегибизди күтүп отурабыз. Ордундуктарыбызды алып отурдук. Азыр өйдөн өздөй жыла баштадык, бисмилла деп. Кандайдыңар элдер? Жүрөгүңөр түшпөйлү? Азырынча жақсы, нормально аттап, биіктігінде қош керек. Мына кеттик. Итин алып алган, чыгып кетпесе болду колунан. Мына монтип артты карап алып чыгып бартабыз. Өйдөн өздөй. Өйдө бийикке чыгабыз. Карагылачы тиктиген. Мама. 1860 метр бийиктикте Gelmerzi деген жер бар экен. Ушул жакка келдик. Жердин баары бар. Биз жайкы кийим менен эле келип алдык. Буюрса тоонун аскалоолордун ортосундагы көлгө жетип калдык. Кар болгону менен суукка жетем. Жузуу эле экен. Üşüğe жақсы келтаз бұйырса. Қарды сағынғансың ғой, қанша жылдан бері қар көрбей. Бізде Германияда қар жайт, бирок 1-2 саатта эле ерип кетет да жылуулуктан. Бул көлдү айланып басышырдай жол бар окшойт. Элдер ар жакка чейин айланып басып атат. Бул жагы болсо дамба экен, тосуп коюптур. Шундай. Kaç tane büyüktü? 1849 metr büyüklükte. 1849. 1600 büyüklükte çıkanımız. Bugün 1800'e çıktık. Akırkılı kese oldu. Ötesi. Kiyinki de 2000'e çıksak. Evet. Buyursa. 1800 üstünden birinci yol çıkıvatam tonusunu. Buyursa. Bu жақта тик учак келди. Ошо тик учак менен дагы экскурсия кылат экен. 15 минутасына bir kişiге 160 euro алышат экен. Кто легенда, кто чемпион, кто гангстер? Вот гангстер! Вот гангстер! Biz gayra ылдый түшкөнтабыз. Мунусунда алдына отурабыз деп атайын бирөөнү ылдый түшүрүп, бошун күтүп отурдук. Ой, буттары суу болуп тоңуп калды. Көлөкөгө да туруп алып турубуз. Бисмилла деп
Эң алдына отурдук. Азыр жылабыз киш болсо. Мына ушундай керемет сапар, Швейцариянын тоолору, шаркыратмалары, жапжашыл өрөөндөрү баары чыныгы жомоктогудай. Бул жакта ар бир бурулуш жаңы бир коомдук тартуулайт. Кандай гана сонун сезим, табияттын кучагында жүрүү чыныгы бакыт экен. Кимде ким тоолорду, таза абаны, көз жоосун алган пейзаждарды жакшы көрсө, бул жер сөзсүз барууга арзыйт.